Benzin dagы assalamu алейкум болуп калды. Туугандар, Ош Бишкек жолунда турабыз. Ош тараптан келатканда учкун айылын бүтө беришинде сол тарапта. Ал эми өзгөн жактан келгенде 30 адырдан чыкканда 30 адыр деген жазып бүткөндө 1 километрден учкун айылы башталат. Сол оң тарапты карасаңар эле Яди мото. Ушул жерге келсеңер, мынандай Яди мотолордун түрү бар. Каалагандай кабинасы менен кабинасы жок, бардыгын табасыңар. Эң негизгисин айтайынбы? Бул жерде муну Яди мотону алгандан кийин бузулуп калса кокустан запчас издеп кыйналбайсыңар. Анткени булардын өзүндө бардык запчасы бар. Бузулуп калса оңдоп да беришет. 140 миң сомдон болуп аткан Яди мотолорду 137 миң кылып түшүрүп койду. 130 миңден болуп аткан Яди мотолорду 127 миң кылып түшүрүп койду. Мына көргөзүп койсоң баса, обзор болду. Мына дворник иштейт, азыр көргөзүп коеюн, а? Мынаны карагыла. Кадимки машинадагыдай эле иштетесиңер да. Анан эң негизгисин айтайынбы, мына бардыгы мындай көрүнүп турат, түшүнүктүү. Мунун орусча кылып прошивка кылып койгон туугандар. Көрдүңөрбү? Режим Bluetooth деп орусча сүйлөйт, кытайча чаңкылдап сүйлөбөйт. Анан мунаны бассаңар, мына көтөрөт. Карасаңар, любой жүктү. Эң негизгисин айтайынбы, бул ручной эмес да, өнүккөн, как положено. Жүр, мына жагынан көрсөткүн. Мына карасаңар эми түрү, мына көтөргөндү кара, баллондун размерин кара, аккумуляторду кара. Бүт бардыгы мындайча айтканда азыркы заманбап талапка жооп бере турган. Мына бортты көрдүңөрбү? КамАЗдар шагылды төккөндөй эле да мына борт. Таштап. Кайра өз жабылып. Наркы бортты чөйрөсүң го, өз жабылып калат. Мына жакты кара. Түрү бар да мына көрсөтүп койчу. Любой, эгерде ушул жерге келип да жактырбай, өзүңөр сүрөтүн табып келип, мынандай табып бер десеңер, өзүңөргө дагы табып заказ кылып берет. Карасаң мынаны көрсөтүп койчу, мына чоңу, эң чоңу. Эң чоң ушул экен. Карасаң мына ичи бир лабо да бул, Лабонун ишин кылат. 1 тонна 800ге чейин жүк көтөрөт экен. Эми 1 тоннанын өзүн ташыса деле мынандай болот да бизге кыргыздаргачы. Кыскасы баягы илгерки Атараба, Эшейраба дегендердин ордун басты да. Таладан азыр 1 гектар бедең болгон болсо ушу менен эле ташып аласың. 15тен 20дан кылып отуруп элечи. Өтө сонун. Дареги дагы, локациясы дагы өтө жолго ыңгайлуу. Ош Бишкек жолдун боюнда учкун айылында бүтө бериште. Светофордон өткөндө бул жакта өзгөн жактан келатканда кирип келаткан жерде. Мынау фарасы түнү кадимкидей эле машинанын фарасындай эле жаркылып тартып берет туугандар. Не мынча кыйкырып сүйлөйсүн дебегиле, силерге жеткирип берейин дейм да. Мунуну негизи айдап көрсөңөр, скорость канчага чейин деди? 60мы? 60га чейин чыга тургандар бар экен. 45 айдайсың. Кыскасы, азыр мына сезондо тиричиликти ала турган эле машина эле болуп калды, ачыгын айтканда. Бая мурда бир 100 миңдин тегерегине бир матистико болсо дейт элек го. Азыр матистикого жүк батпайт деп калдык да дыйкандарчы. Андан көрө мынаны алайлы. 140 миңге, 130 миңге алайлы. Азот жүктөйсүңбү, не жүктөйсүң? Кыскасы любой жүктөп иш кыла бересиң. Мына защиталары бар. Берки кабинасы менен алсаңар, алар полный тосулган. Фаралар иштейт, поворотниктер иштейт. Күлүчтөр бар го. Camry, Sonata, Капиат, Lexus'тардын күлүчүндөй эле да. Мына карасаңар. Кадимкидей мындай кылып илип алсаңар, бул Camry 5 айда экендей эле мындай. Түшүнүп кала. Атак мынага отуруп сыр бербей, дыйканчылыкты кыла бересиңер туугандар. Мынау биринчи келген поколенияларынан да мына. Биринчи өздөрү алып келип иштетип көргөн бул деле мындайча айтканда актады. Муналары жаңылары. Мына жанагындай чоңунан карасаң, мына үстүн көрсөтсөң мына. Мына лабо да жеңиши кара. Лабонун өзү туугандар. Ар бири мына күлүчү менен турат. Мен айттым да. Айты. Баягы помидор, огурчу экендер айланып сатып атпайбы? Мисалы үчүн портер заказ кылат, 1,5-2 миң сом болчу. Ошого чыгып ойлоп мына. койгон болсо, чыгып ойлоп. Өтө сонунда бул карасаң мына. Эми анча-мынча жүктөрдү ушундай апарып эле төгүргөн сонун болуп калды да ачык элечи. Мынан карасаң бул чоң КамАЗдай эле иш кылат да. Мына секен чүрүп коесуңар мына. Кыскасы баягы татал жашоону жеңилдетти да булчу жеңиш. Технология. Яди мото. Кыскасы аласыңар мында өкүнбөй жакшынакай ишти да кыласыңар, тиричилик дагы өтөт. Сунуштайбыз экрандагы номерге чалгыла, байланыш кыла. Азыр биз айтабыз го 137 миң, 127 миң. Келип туруп жакшы содаласыңар, андан да түшүрүп берет. Чала бересиңер туугандар. Дарегин көрдүңөр. Мына машина тынбайт бердечи, карасаң. Машина шабылдап тынбайт да берде. Нары өтүп, бери өтүп, мына жакын жерде кайерге чейин айтайын, биягы Куршапка чейин. Биягы Фуркат шаардын ичине чейин жол эле келип сатып алып туруп айдап кетип калсаңар боло берет. Потому что жол асфальт тегиз. Шабылдаган бойдон жарым саатта жетип барасыңар да. Чала бересиңер. Километри 50 километр. Запаскода 50 километр. Өтө сонунда бул Муравей Яди мотогочу. Запаскода 50 километр. 50 километрге бензин расход кылсаң канча болот? Же бирөөнү заказ кылсаң канча сом болуп кетет? Эсептегиле дагы. Муну алып койсоңор армансыз эле айдайсыңар.
аккумуляторду зарядка сайып коесуңар. Заман бап да, ручной иштейт. Как положено. Токтоткондо обязательно ручной коесуңар, тормозду тебесиңер. Поворотниктер каралган, а? Поворотник как положено. Жолдо жол эрежесин сакташыңар керек. Муну менен негиз чоң трассага чыкса болбойт. Бирок этияттап мына мисалы жакын дыйканчылык кылгандар, шаардын ичинде доставка кылгандар азыр ушу менен эле иштеп калды. Жаңы базарда тынбай жүрөбүз. Жаңы базардагылар полный ишиге өтүп алган азыр. Нары бери жүктү ташыйт. Любой жүктү. Экономичный. Бардык жагынан сонун экен, а? Бир 100 сомго жетпеген светтин акчасы менен, свет менен заряд алат да акчага. Ошону менен бир күн кечке иштейсиң. Азыр бензинди көрүп Бензин дагы ассаламу алейкум болуп калды. Ошон үчүн мынандайды алгыла да тиричиликти кылгыла. Мен өзүм дагы кызыгып жүрөм. Мүмкүнчүлүк болуп калса, эртең Кудай кааласа быйылкы дыйканчылыкка жетишпедик, кийинки дыйканчылыктан алабыз дагы. Ушундайда айдайбыз эми. Баягы Оштун экс-мэри айдайт эле го. Азыр Баткенде айдап жүрөт дейт. Айдап жүрөт го. Ошондой кылып биз дагы айдайбыз да мына жерде. Өтө сонун, кайрылгыла, скидка менен дагы сүйлөшүү жолдору бар.